Таң аппак атып, ташчырақ биротоло күйүп өчүп, биртке түтүнү көгөрүп көрүнүп калды. «Тап!» деди болуш, бир жан башына оодарла. «Эмнени табат? Буга кайсы күй жагат? Деги мындан кандай айла менен кутулушат?» Башын чайкап, ындыны куруу отурду Токтогул. Ныязалы өчөшкөндөй тырмалана берди. Комузун улаан бир мукамга кыңгыратып, дагы кайсы күй калганын эстемекке тырышып, кайсаланып отурду. Таптың кыздалак!» деп жиберди Осмонбек болуш, күлө башын көтөрдү. Ныязалы тапырата чертип калды. Күү деле эмес болчу. Жаш балдарды сороткондо, же эркелеткенде кайрылчу бир жеңил, тамашалуу биртке кайрык эле. Кара теке бойбой, семизинде бултаң, арыгында тыртаң, семизинде сойбой, арыгында койбой, кара теке бойбой, бойбой. Ишене албай, какшыктап, андан соң дагы кыйыктап, жокшылтоо таап жүрбөсүн деп Ныязалы алдыртаан болушту оңдоп карады. Жок, Осеке болушу уурту жымыйып, бойбойго кулак төшөп калган экен. Ныязалы ой куштата, өзү да оолуккан кебете көрсөтүп, бир кайрыктын ыргагын көбөйтө түрлөнтүп, үнүн кубулта кууланып, бирде куду жүгүргөн кара текедей тилин сала бакылдап, бирде комуздун капкагына сөмөйүнүн текенин жер тепкени кылып түпүрөтүп, чебич талаша карс сүрүшкөндөй кошуп, бир кайрыкты кадыресе күүгө окшотуп узартып чертти. Кудай, ушу кара текенин кыялы жагып, кутулгай элек болуштан, деп жатты ой санасы. Бали, деди болуш. Кайдагы бир чымчыкты чырылдатып, кайдагы бир көкөй кестини сыздатып, катындардын кошогун зыңкылдатасың, экөөң тең. Мына күү деген. Ныязалы Токтогулду эширип тиктеп койду. Мына күү билген деген шылдыңды туюп, Токтогул тымызын жымыя башын ийкеди. Көпкөн кара текенин кыялына бап келгенин кантесиң деп сездирди. Ушунча дагы тайыз жумуру баш болот экен, деп тиги өзүн бакылдаган кара текеден кем сезбей алдырайып калган немеге астейдил таң калды. Сен черт аласыңбы? Черт! Деди Осмонбек болуш Токтогулга. Сыпа баш чайкады Токтогул. Болуш аке, бул өтө кыйын күү, мен муну эптей алчу эмес элем, деди. Черте албайсың. Муну сетер кармаган киши эле черте албайт. Деп чаркылдап сүйлөп, жарпы жазылды болуш. Жакшы. Эми сетерчилерим тойго барабыз. Ныязалы күйкөлөктөп жиберди. Кокуй, ак жолборс, ырайым кылып, мага тойду ким койду? Жүгөрүм малга таланып кетпейби? Ак жолборс? Ак жолборс деген сөз муютуп, бирок адатындай оозуна дароо сөкөт келип, аны кайтарбай, болуш сал жумшагыраак сүйлөдү. Жүгөрүңдүн башын, деп койду. Кырыңдаба, бириң бойбой күүнү чертеп, бириң ырың ырдап, мени коштоп барасың, кырыңдабай. Жети уруу элинде той болгон атат. Биз дагы ырчы чорчу алып барабызбы жокпу? Деди болуш.